Оштогу жаңы салына турган аэропорттун 36 гектар жери Жалил Атамбаевдин 4 тууганына бөлүнүп сатылып кеткен. Мындай маалыматты Кара Суу районунун тургундары айтып чыкты. Карапайым эл ондогон жылдан бери чек ала албай жатканда байлар гектарлаган жерлерди ээлеп алды деп нааразы болушууда. Атамбаев Жали өзүнүн бир туугандары, үкөлөрү, кыздары, балдарына жаздырып коюп, ушул жерлерди сатып алып коюптур. Биздин бала чакага чек бир да, же Кызылабад, мына жаныбыздагы Кызылабад айылынан, же Отузадырдан, же мына өзүбүздүн Жипром эмесинен эч кимге бериле элек. Бу байдан кандай кутулабыз билбейбиз. Бу байлар жей берип, камбагалдар жүрө беребизби? Бир 6 сотук жерге зарбыз. А бул 36 гектар жерди алып ушинтип иштетип жүрөт. Сөз болгон жер Отузадырдагы Кызылабад айылынын Жипром участогундагы аймак. Ал жерде 1991 жылга чейин чоң мал короолор болгон. СССР таркагандан кийин айыл өкмөттүн балансына өткөн. Жергиликтүүлөр ошол жерден жок дегенде 4 гектарды элге бөлүп берүүсүн суранып келишкен. 4 гектарды бүтүрүп эме кылганда калган ошо Жали Атамбаев жейби, берги үкөлөрү жейби, келиндери жейби, кыздары жейби деп отур. Ана ошол менерде өзүбүздүн эл мына ушул жерде жашагандан бери бир чек ала элекпиз. Бир чек. Каякта бир чек. Ошону эми 3-4төн баласы менен жашап атат. Талашка түшкөн жерге аэропорт курулат делинип, ушул жылдын 1-майында президент Садыр Жапаров келип таанышып кеткен. Айыл эли жерлер сатылып кеткенин айтмакчы болуп, бирок үндөрү жеткен эмес. Ошо кайрылайын десек байыпты го, аны шеригим. Ошо милициялар деме кылбай киргизбей койду деп. Ошо кагазыбызды эми ошол жерде бирөөсү алып калган. Өзүбүзгө неме кылалы деп. Ошол жерде турдук Жапаров кеткичекти. 2005 жылы 36 гектар жер завод фабрика курулат деген негиз менен сатылган. Айыл өкмөттүн жер адиси жерлер ишкер Жалил Атамбаевдин келиндери Айнура Тургунбаева жана Бактыгүл Бекмаматовага, ошондой эле Райымкул Атамбаев менен Миргүл Атамбаеванын атына катталганын айтты. Учурда бул жерлер боюнча сот иштери жүрүүдө. Адистин айтымында Отузадыр айыл өкмөтүнөн аэропортко 187 гектар жер бөлүнүп, сатылган 36 гектар жер ошонун ичине кирет. 36 гектар жер боюнча Кара Суу райондук прокуратурасы, Ош областык прокуратурасы текшерүүдө. Андан сырткары бул жерлер боюнча азыр соттук териштирүү да жүрүп атат. Аны элдер өздөрү жакшы билесе, элдер өздөрү арыз жазып, өздөрү неме болгон. Бул боюнча УКМКда да текшерүүдө жүргөн бул. Азыркы учурда да жүрүп атат бул боюнча териш иштери жүрүп атат. Бирок аягына чыга элек. 2022 жылдан баштап бул ишти Ош облустук прокуратурасы текшере баштаган. Алар жерди сатууда нормалар одоно түрдө бузулганын аныкташкан. Учурда бул иш жогорку сотто каралууда. Аукциондор жана ачык түрдө сатылыш керек эле, бирок ошол нормалар одоно түрдө бузулган. Ошо 36-тын ичинен 10 гектары бул 2009 жылы соттун чечими менен жеке менчикке таап берип атат. А соттун андай ыйгарым укугу жок эле. Бирок ошол себептен Кара Суу райондук соту өзүнүн ыйгарымынан аша чаап жеке менчиктеп таап берген. Ал эми Ош облустунда көчө мына 24-майда мыйзамсыз негизсиз деп табылып, ал соттук акция жокко чыгарылды. Жогорку сот эгерде биздин Ош облустунда чечимди күчүнө калтырса, 10 гектарды кайтарганга мүмкүнчүлүк болот. Бирок келишимдер боюнча келишимди утуп атабыз, канааттандырып атат биздин договорубуз. Бирок ошол эле замат ал кызыл китептер, ошо госактылар на основании токтомдун негизинде жасалган да, бирок токтомду жокко чыгара албайбыз да. Жана сизге айткандай 110-беренеге өзгөрүү киргенине байланыштуу административдик процесс кодексине бүгүнкү күнү токтотулуп калып атат. Ошондой бир эме болуп атат бизде. Азыр тоскоолдук болот. Кызылабад айылына караган Жипром участогу толугу менен жаңы курула турган аэропорттун аймагына кирип калган. Ал жерде 50-гө жакын түтүн жашайт. Отузадыр айыл өкмөтүнөн аэропортко берилген жердин 50 гектарында калктуу конуш же 71 үй жайгашкан. Айыл өкмөттөн 102 гектар жер трансформация болуп жатканын айтып, чек ала электерге жер берилерин убадалады. Аэропорт курулса, калктуу конушта ошол жака көчүрүлүшү мүмкүн. Жер трансформациялап атабыз. Тура жай курууга. Эгер эме болуп калса, эгер аэропорт түшүп, курулуп калса, чечилип калса, биз алардын турак жайын ушул жака көчүрөбүз да. Ал эми үлүш жерлер боюнча биз мына кайра бөлүштүрүү фондунан жолдун боюнан эле ошол жака жылдырып бергенге биз эме кылганбыз. Бул
айылдык кеңештеринде убагында каралган, чечилген маселе. Жиппром участогунун жашоочулары сатылып кеткен жердин мамлекетке кайтуусун талап кылышат. Ал эми Ошко салынат делген аэропорттун качан курулаары али белгисиз. Ал жерде жашаган адамдардын көчүрүлүшү, компенсация төлөө боюнча азырынча маалымат айтыла элек. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Тмедиа, Ош облусу.